Кыргызстан 19-июлда Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорк шаарындагы штаб-квартирасында 2023-2027 жылдарга тоолорду өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын ишке ашыруунун глобалдык планын жарыялады. Тоо шериктештигинин катчылыгы менен биргеликте даярдалган глобалдык иш-аракеттер планы климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана тоолуу аймактарда айлана чөйрөнү коргоо, тоолуу өлкөлөрдө инфраструктураны өнүктүрүү жана тоолуу коомчулуктардын жашоосун жакшыртуу боюнча чечимдерди камтыйт. Кыргызстандын демилгеси менен 2022 жыл буунун башкы ассамблеясы тарабынан тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыяланган. 2022 жылдын декабрь айында буунун резолюциясы кабыл алынып, 2023-2027 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланган. Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асейин Исаев баштаган кыргыз делегациясы бардык өлкөлөрдү тоо күн тартибин илгерилетүү боюнча биргелешкен конкреттүү чараларды көрүүгө, анын ичинде тоо экосистемаларын коргоо үчүн каржылык ресурстарды бөлүүгө чакырды. Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттер Кыргыз Республикасына эл аралык аренада тоо күн тартибин илгерилетүүдөгү алдыңкы ролун, ошондой эле тоолуу өлкөлөрдүн экосистемасын сактоого жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө салым кошкон глобалдык иш-аракеттер планы үчүн ыраазычылык билдиришти.